Макул. Рахмат. Демек, бүгін ысырап жөнүндө сүйлөшөбүз анда. Ал байкуш тирилсе кайра өлүп калса керек корккондон. Көчөдөн ай боорум деген артисттерди айтып, алар эмне көзүнөн бир жаш чыкса гана. Мына коррупция. Боз үйдүн ичинде өлүк чирип атат. Жана атасы кайра көрдөн чыгып ала тургансып, аны 2 тонна таш менен бастырып коет. Өзү алы күчтө иштей турган аталар 18деги кызын чыгарып койгон. Ата журтунун жытын жытанга зар болуп иштеген балдардын акчасын биякта иштеткенде аманат көйлүктү унутпаш керек. Семантикасында ысраф, сарптоо деген арабтын сөзүнөн келип чыккан. Керексиз сарптоо, өзгөчө убал деңгээлине чейинки сарптабуу ысырап деп айтылып кетти. Кыргыздар кылым караткан маданиятында бүт бардыгы минимализм карап көрсөң. Боз үй бул бир да ашыкча жери жок. Анын ичиндеги чарба бири да ашыкча эмес, кеми да жок. Функционалдуулугу туу чокусуна жеткен. Ушу кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз жашоосун мына ушундай тартипте уюштуруп келген жана ушундан бир аз эле ашыкча болсо эл ысырап деп эсептеп келген. Төгүн чачым башка. Элдин өзүнүн майрамды көксөп турган учурундагы байлардын чачканы бул ысырап эмес. Эгерде ошол эле учурда жөн эле өзүнүн мактангысы келип, же болбосо мартабасын көтөрөм деп кылган чыгымдарларын эл ысырап деп эсептеген. Ошол эле учурда мисалы үчүн союздук башка республикалардагы ысырапка караганда Кыргызстанда ысырап аз болгон. Биз кыргыздар баары бир Кудайга шүгүр жөнөкөйлүгүбүз менен дагы эле болсо жупунулугубуз менен эсте калдык. Мен мисалы үчүн ошол эле Абсамат Масалиевдин жашоосу, жөнөкөйлүктүн туу чокусу, Исхак Разаковдун жашоосу, Турдакун Усаличтин жашоосу. Андан башка дагы алдыңкы катардагы партиялык кызматкерлердин, коомдук кызматкерлердин, ишкерлердин жашоосу жөнөкөйлүктүн үлгүсү. Ысырап. Ал эми акыркы жылдардагы ошо кайра куруу менен приватташтыруудан 2 бүтүлүк аракка жер сатып алуу, болбос акчага чоң объекттерди алуу, анын кадырына жетпөө, аны парчалап Кытайга сатуу же дагы башка кокустан түшүп калган акча ушу көрбөгөндүн көргөнү курусун деп, ошол эле учурда дароо эле коомдо байлар жана кедейлер катмарын пайда кыла койду. Байлар дароо колунда барлар, дароо элге бир нерсени чачуу. Кинодон көрүп калганбы, же бирөөдөн угуп алганбы, же алдында бир кеңешчи сугалак ушу бир абышкалар болгонбу, дароо ушу ысырап башталды. Өзгөчө өлүм житимде ысырап аябай байма-бай болчу болду. Ата бабаларыбыздын салты деп кайдандыр бир белгисиз маалыматтарга таяп, ушундай бир жапайылыкча кетти. Каяктан бир чогулбаган нерселер чогулду. Жылкы кырмай башталды. Кээ бир өлүмдөрдө 7ден 8ден жылкы. Кирсең өлүмгө патага келген адамдан бөкөл көп үйлөр көрүнө баштады. Тоодой болуп үйүлүп калган тазиялар болду. Жанагы келинди узатканда бир салт бар, сеп көрдү деп коет түштүктө. Кыздын калыңына ата-энеси ага кылган кийимди ошо айылдагы келиндер, аялдар көрсүн деп ошо бир үйдүн ичинде дубалга илип коет. Бүт кийимдерин, эне камдаган көрпө төшөктөрүн, ата бере турган ошо эмеректерин, ушунун баардыгын ошо үйгө жыят да, анан сеп көрдүгө элдер келип, жакшы камдаптыр кыздын себин, муну бериптир кызына, мындай болуптур деп бир сындан өткөрөт ошону. Эми караңыздар, ушул өлгөн өлүктө да бизде Кыргызда бир салт бар. Жыртыш деген. Азыр ушул аябай актуалдуу маселе экен кээ бир жерде. Келинди берип аткандай ушул өлүккө базардан алып келип жаңы кийимдерди илетеген. Мен эсимде, чоң энем раматылык, мен айылга барган сайын, мен кемпирдин баласымын. Ошо осуят кылат эле. Эгер мен өлсөм, муногу пальтоомду буга бер, муногу чапанымды буга берсин. Айтып кой, муногу көйнөгүмдү булалсын, буну бугалсын, жыртышка муногуларды бергиле деп өзүнүн кийимдерин. Эмнеге жыртышка кийимдерин десе, таберик деп айылдын келиндери, айылдагы жеңе деп, же болбосо эже деп артынан чоң энемди ээрчип жүргөндөр, таберик ушу эжебиздин кийими. Биз да ушул куракка жетели. Ушундай коомдук статуста бололу, таберик кылып алып жүрөлү деп, таберик кылып алып жүрүшөт экен. Мына ушундан калган илгерки чыныгы практикалык салт бүгүн атайын базардан кездеме алып келип, аны парча-парча кылып таратууга келип жетти. Кийимдерди бүтүндөй базардан алып келип, анын өлгөн өлүккө эч кандай тиешеси жок ал кийимдин. Биз ушуну көрдүк бир жерде, дубалга үйдүн сырткы бооруна 4-5 пальто, шуба, эми койчу, өтүк сөтүктүн баарын илип койгонун көрдүк. Эмнеге ушу таратылат экен? Эмнеге?
эми ушундай салтыбыз бар. Бирөө бир түшүндүрүп бере албайт. Өлгөн өлүк көз жумгандан баштап анын ашы берилгенге чейинки чыгымды эсептеп көрөлү. Үстүртөн эле эсептеп көрөлү. Өлгөн күнү жок дегенде орто эсепте кээ бир жерде эң жок дегенде 2-3 жылкы союлган жерлер бар. Ал жердеги килограммдап басылган күрүч, элге кеткен май, кээ бир жерлерде ушунун баарын күйөө балдар көтөрөт. Карызга батат. Кээ бир жерлерде мен бир ушундай өлүмдү айтышты, 9 баласы жетим калыптыр. 9 баласы жетим калыптыр. Тоодо бир жылкысы бар экен, ошону алдырып сойдуруптур эл. Ошол жердин эли демиш. Бир аксакалдар бар го. Алар алдырып ошону сойдуруптур. 9 бала жетим калган. Көмдү. Эми көмүп атканда зыйнатты кой. 3 күн кармаган. Муну да талашат. Жана бизде бар ушундай талашкандар. Кана арапташып кеттик дейт. Эч кимиси чыгып айтпайт да, биз орусташып кеттик, кытайлашып кеттик деп. Ошолор бар. Ушуну айтсаң, силер бизди салтыбызды бузуп атасыңар. Бул эч кандай салт эмес. Илгери кыргыздар ар түрдүү аралыгы алыс жерде жашагандыктан сөөктүк зияратка келгендерге өзүнчө тамак кылуу берүү муктаждыгы болгон. Жана сөөктү дагы кармоо муктаждыгы болсо керек. Бирок бүгүн ал сөөктү кармоо муктаждыгы жок эле. Аны сасытып, денесине беде басып, чиритип, 3 күн кордоп анан берет. 3 күн ичинде чыгымды айтпай эле коем. 3 күн кордолот сөөк. Кордолот. Кантип? Үйдө бир аялың кыйкырганда өзүң чыдай албайсың. Эми 3 күн бою анын кулагынын түбүндө 60 катын арылдап чыңырып отурат. Тиригинде бир келип зыярат кылбаган, кайдагы бир жеңесинин, эжесинин бир баласы келип 3 күн бою кулагынын түбүндө кыйкырат чыңырып. Ал байкуш тирилсе кайра өлүп калса керек корккондо. Мына ошол 3 күндүн ичинде эмне гана болбойт ал жерде. Эми көчөдөн ай деген артисттер айтып, алар эмне көзүнөн бир жаш чыкса гана. Боз үйдүн алдынан мындай өттү дагы калп эле деп бетин арчыган болуп, анан наракы өтүп, ичкендери дагы эле бар. Дагы эле бар ичкендери. Мындай эле карап турсаң, ошо өлгөн өлүккө дагы мындай камера кое турган болсок, өлгөн жерде туугандардын ким экенин да бүгүн байкаса болот экен. Кайгырган адам жок, анекдот айтып, тамеки тартып, сүйлөшүп, түртүшүп, күлүшүп эле турат. Боз үйдүн ичинде өлүк чирип атат. Анан мен айтам, мен ошону барып көмүп коюп анан кийин күлө бербейсиңер. Көмүп коюп анан кийин тойлой бербейлиби? Жок дегенде көмүп койлу, мейли 3 күн тойлойлу болуптур. Кеткен чыгымды айтпа. Ушундай салттар бар. Бейшембилиги, үчтүгү, андан кийин кыркы, анан ашы, жылдыгы, ак кийдиси, көк кийдиси, аз аштысы, мунулардын бардыгы чыгым. Өлүк көмүлгөн күн, көз жумгандан күн баштап ашы берилгенге чейин эстелик коймой бар. Жана атасы кайра көрдөн чыгып ала тургансып, аны 2 тонна таш менен бастырып коет. Эстелик коюш. Тирүү кезинде эстеп жүрбөйсүңбү? Эскерүүнүн өзүнүн жолу бар го. Ошончо кеткен чыгымды апарып студенттерге бербейсиңби? Ошончо чыгымга бир мечит салып койбойсуңбу? Ошончо чыгымга бир мектептин бир бөлмөсүн ремонттоп койбойсуңбу? Китеп чыгарып койбойсуңбу? Бир математикасын чыгарып кой китептин. Физикасын чыгарып кой бир китептин. Сооп болбойбу атаңа? Суу чыгарып кой бир жерден, көпүрө салып кой бир жерден. Жок, эл эмне дейт? Мына ушул маселе турат. Ысыраптын түбүндө эл эмне деген сөз турат. Сөздүн түркүнү ушу. Ысыраптын түбүндө эл эмне деген сөз турат. Эл эмне дейт? Бул өлүккө кам көрүүбү десе жок. Өзүнө кам көрүү. Өлүк өлүп кетсин, кетти. Өлгөндүн өзүнүн шору ал кетти. Эл мени эмне дейт? Атасын жакшы көмбөдү дейт. Атасына сойбоду дейт. Атасына бербеди дейт. Атасына эстелик койбоду дейт. Эл эмне дейт деп өзүнүн камын ойлойт. Ал көзү өткөн маркумга керекпи? Аны ойлогон адам жок. Керекпи ойлогон адам жок. Балким маркумга оордур ал. Балким маркум ошон үчүн да чыркырар көрдү. Балким маркум ошон үчүн да жооп берип калбасын көрдү. Аны ким ойлоду? Ойлогон адам жок. Аны ойлош үчүн ага ишеним керек. Ага ишеним керек. Кой, бул атам жооп берет буга. Апам жооп берип калбасын буга. Апама мен сооп иш кылайын. Азыр эми өзү көрдө отурат. Өзү көрдө калды. Мен балдарым менен чардап биякта оокат жеп атам. Телевизор көрүп жатам. Досторум менен мына жаңы жылда талтаңдайм. Атам көрдө жатат, апам көрдө жатат. Аларга эмне бар азыр? Алар кантип майрамдайт? Кой, ушуларга мен Куран окуйн. Кой, мен ушул акчага катым кылдырып коеюн. Кой, мен ушул акчаны бир жетим жесирге берейин ушул атамдын акысына. Деген барбы? Эл эмне дейт? Дейт дагы 2 тонна менен бастырат. Тарс этиргизип. 2 тонна менен бастырат. Кайра чыгып албасын, кайра мага мишайт этип жүрбөсүн жашоому. Мен ушинтип айтам да.
Сырттан караганда ушундай эле көрүнөт. Кеткен чыгым, мен илгери бир айттым эле, кечирим сурайм, туура эмес болсо, ушу Түндүк Америкадагы индеецтер да таң калса керек ушу кыргыздын өлгөнүнө. Бул не деген гана сурап. Азыр эсимде жок, ушу бир цифраны айтышат да. Эгерде 1 жылда өлгөн адамдардын ашына, ушу тазиятына кеткен акчаны 1 жылда эсептесе, билесиңер, Кыргызстан бүт эле карызынан кутулуп калса керек эле дейм. Бүт эле карызынан кутулса керек. Эсептеп көрүңүздөр, мына биздин статистикабыз бар го, мамлекеттик. Ошол жерден 1 жылда канча адам өттү? Ошол жерден алабы, же Закстанбы? Алып эсептеңиздер. Жана орточо канча кетти ага? Мына сага карыз. Мына сага карыз. Мына заңгыраган үйлөр, мына жолдор, мына коррупция. Акча бөөдө жокко иштелет. Анан каяктан алабыз ал акчаны? Албетте, ал акчаны табыш үчүн балдарды жөнөтөбүз миграцияга, пара беребиз бир жерге, дагы бир нерсе кылабыз, дагы бир нерсе кылабыз, карыз, кредит. Атасын кредитке көмгөндөр да бар. Өлүктү кредитке көмгөндөр бар. Мына ушундай, туугандар. Бул жамандыгындагы ысырап. Ушу керек беле деген сөз. Жакшылыгындагы ысырап. Той. Тойдун бара турган жери 2-3 нерсе. Эгер бала үйлөнсө, баланы үйлөгөн болсоң, ушу элге ушу балаңдын никесин жарыялап коюшуң керек. Ушу менин балам паланчанын кызына үйлөндү. Ошону көрсөтүп койдуң. Эми булар үй бүлө болду, ушу үй бүлөлүк укугу бар коом алдында. Буларга толук кандуу үй бүлөдөй мамиле кылыш керек деген ишаратта той берилет. Бул биринчиси, экинчиси, негизгиси адамдардан бата алып берүү, дуа алып берүү. Эмнеге Аллах субханаху ва таала ушу пардасыз кабыл ала турган дуалардын бири бул ушу элдин калыс берген дуасы. Элдин калыс берген дуасы Аллах Тааланын алдында эч кандай пардасыз кабыл алынат. Ошон үчүн ата бабаларыбыз эл чогултуп, той берип, ушу балама мен дуа алып берейин, бата алып берейин деп той кылдым деп айтылган сөз ошондон. Эми элди чогулттук, кредитке алдык, акчаны, кредит өзү арам, алдык. Тойду бердик. Ал жерде да арамды койдук. Арактын барын. Жана бата кайдан? Тост. Өзү арам менен кетип атат. Бул ысыраппы десе мен айтам, бул ысырап. Эмне пайдасы бар? Эл паланча паландай той кылыптыр деген сөз гана. Эл унутат аны. Азыр күндө 4төн той. Но Бишкекте балким бул жакшылыктын бир белгиси деп эсептейбиз го. Бирде кафе бошобойт. Дайым очур, дайым кезек. Тойдон бошобойт. Өлүм житимден жана тойдон бошобойт биздин ресторандар. Жана ушундай элди чогултту, эл ушундай тойго көнүп калган, унутуп деле калат 2 күндө. Мурда күнү кимдин тоюнда болдук эле? Жана тигинин тоюнда болду. Каерде болду эле? Мына эмеде болду. Мына ушул сөз үчүн өзү кредитке батып, карызга батып той берет. Мен айтам, муну ысырап дейм. Былтыры мурда жылы айылдан бирөө айтып берди. Болгон окуя. Кайсыдыр бир айылда жаштардын өзүнүн шеринеси бар экен. Азыр бул көп жерде ушундай жоро жолдоштор өздөрү чогулуп, кимиси үйлөнсө, ушу $100 акча кошот экен. Мисалы үчүн бир айылда 20 бала жоро болсо, жолдоштор болсо, ошол тойго $100 кошот экен, $2000. Бул аябай жакшы акча. Жаңы үйлөнүп аткан үй бүлө үчүн жакшы акча бул. Эгер кааласаң, ар бири $100 бирден машина алып барат экен ошол күнгө. $100 Хаммерди же Линкольнмы билбейм, жана элдер эмне кылат? Машина жанагы камерасын алдына коюп алып жол тоскондор мода болбодубу? 20 бала кааласа $100 берет экен, той ээси кааласа машина апарат экен. Өзү акталбаган тамда турат дейт. Бир үй, бир дализ үйдө турат. Мына ушул үйдүн баласы жалгыз бала, кыйынчылык менен жашаган бала. Энеси бар жалгыз, жана өзү. Достору $100 катышы бар. Эмне кылды дейсиңер ушул бала? 20 машина менен ЗАГСка чыкты дейт. 20 машина менен ЗАГСка чыкты. Ал машинелерде отура турган ар биринде бирден дос отурат болду. Жалдап келген машиненин ээси отурат болду. Башка адам деле жок. Ушул 20 Хаммерди эрчитип алып кечке шаар айланды. Бара турган деле анчейин жер жок. Шу шаар айланды. Йоху деп кыйкырып машина чыгарып койсо керек. Анан эртеси куда узатканга кошуналардан энеси акча издеп жүрөт. 1000 сом берип турчу, кудалар узатып алайын. Муну эмне дейт? Муну ысырап дейт. Мындай көрүнүштөр толтура. Муну жерде кылына турган иш турат. Аны кылынбай эл эмне дейт? Мен элден кемминби? Мен элден эмнем кем деп ысырап кылуу. Той топурдагы жупуну болгону жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат:
каргыш дейсиң, наалат болсун дейт. Кедей отурбаган тойдо. Мына ушундай жупунулуктун дагы бир көрүнүшү тойдо колунда жок кедейлер да болуш керек. Жетим жесилдер болуш керек. Мына азыр жетимдер үйлөрү караңыздар. Жаңы жылдын алдында баардыгы мына ушул жетимдерге жан күйдүрмүш болуп баардыгы барат, ушул жетимдерге зыярат кылышат. Оюнчуктар да барат, кийимдер да барат. Анан бүттү. Ошол менен майрам бүттү. Алар байкуштар өзүнүн тагдыры менен дагы калат. Ким аларды алып келип тойлотуп атат тоюнда. Мен 2-3 жашта айттым. Жанагы селфиге чыгат да жаштар. Машина жалдап алып достору менен бир жактарга чыгып, эстеликтердин алдына барып тоого чыгып, ушинтип бирин-бири камерага жанагы кыздар күйөөгө чыкканда мен ойлоп калдым, ушу ак көйнөктү кийип селфи кылыш үчүн эле тойго эрге тийип атат окшойт депчи. Мына ушундай селфилериңердин ордуна силер жетим балдардын үйүнө барбайсыңарбы, табагыңарды көтөрүп алып. Ал балдар ата-энеси жок тойго апара турган. Аларды ким тойго алып келет? Алар качан тойго келет? Өздөрү үйлөнүп, жора жолдоштору бойго жеткенде гана тойго барбаса, ага чейин ал балдар жана тойдогу бийлейинде ортодо пытырап жүргөн балдар да эмес алар. Аларды ким алып келет тойго? Алар да бала болуп тойдо бийлейби? Алар да тойдо белек алабы? Тойдо бир оюнга катышабы алар дагы? Балам, ошолорду сен алып келбейсиңби тоюңа дейбиз. Жана Кудайга шүгүр, кээ бир ушу шагирттердин ичинде ошол жетимканаларга барып той бергендер да болду. Аларга Аллах ыраазы болсун. Ошолор менен той өткөргөндөр да болду. Бирок булар сейрек. Көбү эмне кылат десе, ошо эл эмне дейт, элден мен кемминби, тарса турс, барса турс. Кээ бир шаарларда жана көгүчкөн учурмайлар бар экен. Ал көгүчкөндөр да үйрөтүлгөн экен. Канча бир сомго канча бир көгүчкөндү алат, эки жуба ушинтип алып турган учурат деген, ал көгүчкөндөр барып кайра ээсинин үйүнө барып калат экен. Ээси кайра эле көтөрүп келип кайра кийинкилерге сата берет экен. Эми койчу мына ушундай керексиз, ашыкча чыгымдар бир караганда мейлем бир жолу үйлөнүп атыптыр да, мейлем. Орусча айтканда жалко что ли дейсиң. Бирок булардын бардыгында чогултуп караганда билесиңер, аябай чоң акча болот экен. Аябай чоң акча. Ушуларды эсептеген адам болсочу, жана биздин мамлекеттик деңгээлде карыздарды өзүнүн артында бир кесепети бар, артынан бир кесепет келүү коркунучу бар коом болуп эсептелет. Ошон үчүн эсиң барында этегиңди жап дейт. Бул эмнени айтып атат десе, биз айдер ажуубуз, койдор кожосу жок дабдырап калган эл эмеспиз да. Биз каадалуу элбиз. Биз салттуу элбиз. Билесиңерби, эң негизгиси биз нарктуу элбиз. Нарк деген бул жазылбаган салт китеби, жазылбаган жашоо эрежеси бар, тартиби бар эл. Жана ысырап биздин нарк эмес. Бул биздин салт дагы эмес. Эл ар дайым жакшыны жакшы, жаманды жаман деп келет. Бирок билип коюңдар, азыркы күндө да ушунчалык бир көрүнүп калат экен. Ысырап азыркы күндө да ушундай бир бөтөн бир жат немедей, азыркы күндө да эл муну ашыкча кылып ийди деп турат экен. Элге жагам дегендерге бул нерседе мындай бир өн учурат экен. Мен ушу күчүндө гүрүлдөп турган адамды билем. Ош шаарынын мэри болуп турган Мелис Жобушбаевич деген жигит. Өткөнкү бийлик учурунда Кыргызстандан чыгып кеткен. Мына ушул жигит Мелис атасы кайтыш болгондо мен уктум, сойбоптур эчтеке. Эчтеке сойбоптур. Эл ыраазы болуптур. Айтты дейт, мен азыр союш колуман келет. Чындап колунда бар жигит. Үйөр кырса боло турган жигит. Эч ким таң калбайт. Ооба деп эле барып тоодой эттерин жеп кете бермек. Айтты дейт, мен ысырап кылгым келбейт. Мен муну ысырап кылгым келбейт. Ден дейт, эл аябай ыраазы болду дейт. Чоңдор ысыраптан баш тартса, эл аябай ыраазы болот экен. Эмнеге? Колунда бар, акчасы бар, ысыраптан баш тартса, эл эмнеге ага ыраазы болот? Элдин ичинде ага теңелем деген кемчон тойлор пайда болот экен. Байлыгына пайпагым мен ушундан кемминби деп кредит алып жүрүп болсо да ага теңелем деген кемчон тойлор пайда болот экен. Ага теңелем деп дагы бирөөсү пайда болот. Ага теңелем деп дагы бирөөсү. Жалпы элдик ошол салтка айланып калышы да мүмкүн экен ошол нерсе. Өнөкөткө айланып калышы мүмкүн экен. Ошондуктан эл мындан заарканып турат экен, мындай бир аша чапкандыктан. Ошондуктан кайсыдыр бир жигит бийлигине, байлыгына карабай туруп ысыраптан баш тартса, эл ага рахмат дейт экен. Азаматсың дейт экен. Кээ бир айылдарда белдүү аксакалдар бар. Аты чыккан, колунда бар, бийлиги бар азаматтарды деле мындай кагазга жазып берип коет экен. Муну ал, муну сой болду. Болбосо эч ким барбайт сеникине. Ушундайлар да бар экен.
Кудайга шүгүр ушундай жерлер да бар экен. Мен бир тазияны билем. Bundan bir kança yıl murda avariyada 12 bir tuğan öldü. 6 bir tuğan ayaldarымен 12 kişi öldü. 23 bala jetim kaldı. 23 bala jetim kaldı. Şu 12 söktü kömümdep 4 ayıl 3 gün ora oldu. Kömüş üçün, gör kazış üçün, gör kazışta oңой эмес экен. 12 adamdın görün kazış üçün 4 ayıl 3 gün ora oldu. Mına ошондо өлүктөр күттү 3 gün. Mına ошондо жай башында турганда райондун имамы элдин көзүнчө айтты. Бұл үйден оқат жейіш арам деді. 23 бала жетім қалды деді. Қандай дейсіңер? Ошол айылда бір-екі ақсақал бар екен, жалғыз қалған бір туғанын малын сойдырды. Бірақ елге рахмат, ел жебеп тұрышты екен. Ешіктің алдында босақадан келіп, Құранды оқып тұрып кетіп атты. Мына ушундайлар да болған. Кеде оңдогон ақсақалдар болады. Кеде чукулуктап чукулаган да чалдар болот. Биздин балдарыбыз кийимин четпей жатып иштеп атат сыртта. Өзүнүн ата журтунда талтаңдап жашай турган куракта алар ушу үйүмө тыйын жөнөтөйүн деп сыртта жүрөт. Жана алар кабыргасы кайшып, тишинин кирин соруп тапкан акчасын бияка жөнөтсөчү, биякта кереги жок нерсеге иштетип салсак акчасын. Бул эмне болду десе, бул ысыраптын үстүнө кыянат да болду. Өзү езилип, кыйналып, үчуктап түшүнө кирбеген жерде бир орус прорабтын сөгүшүн угуп жүрүп иштеген баланын акчасы кайка кетти. Кереги жок ысырапка кетти. Муну ата-эне да ойлоп коюш керек. Баланын акчасын алып, иштетип аткан ата-эне да ойлоп коюш керек. Ал акча сыртта оңой келип аткан жок туугандар. Оңой келип аткан жок. Жакшы эгер ошол акчаны алып туруп, чогултуп, ошо балага бир үй алып, үйүнүн ичин толтуруп, керектүү нерсеге. Келем балам, болду. Мына үй дедиңби, мынакей үй. Машина, мына алдың машинени. Келем балам, давай. Деп чакырып алыш керек. Мына. Жок. Жанагы мен комментарийлердин ичинде жүрүп атпайбы? Акча салабыз? Жок. Акча салабыз? Каяка жок. Өлүмгө кетти, житимге кетти, тойго кетти, пойго кетти. Бул туура эмес деп эсептейм туугандар. Ал балдар өзү ушул жерде ата-энем кенен бассын. Элден жарык жүзү жер карап калбасын деп чыгып кеткен балдар көбү. Ата-энемди жер каратпайын, ушуларды бир бемалал кенен баса турган кылып багып алайын деп чыгып кеткен балдар ушулар. Кыздар бар ата-энесин багып аткан. Кыз бала байкуш, мен айтам да, атанын сакалын өрттөнсүн дегим келет да кеде. Өзү алы күчтө иштей турган аталар 18-деги кызын чыгарып койгон. Газ плитаны күйгүзгөндү билбеген кыз Москвага кеткен иштегени. Жатынга суу курду. Көрүнгөн налог менен мушташты, көрүнгөн рекет менен тирешти. Ал кыз эмне болду байкуш? Ким ал байкуш кызды карайт? Ал ата акчаны мүлжүп отурат бияқта ысырап кылып. Иши жок, безработный. Ага деген бийлик завод куруп берип коюп аптыр. 18-ге чыга элек кыздын беделин түшүрдү жат жакка чыгарып. Кандай дейбиз бул атаны? Өзүң кулдукка кетпейт белең дейм да мен. Өзүң кулдукка кетпейт белең, кыз сенин үйүңдө талтаңдабайт беле. Уулуна туурдан тон кийгизсе да кызына суусардан тебетей басат дейт. Кана ошол ата. Кыз атаныкында гана аздектелет да, атанын гана төрүндө эркелейт да. Атанын төрүндө эркелей турган кыз орустун төрүндө идишин жууп жүрөт. Кордугун көрүп жүрөт. Эмнеге? Ошол ата шүмшүк, ошол кыздын акчасын иштетиши үчүн. Бу кандай? Ысыраппы? Мен айтам, бул ысырап. Бул ысырап. Аталар, чыкыр кызыңды бияка. Ал кызды жайла сен. Эрге бер. Өзүң кулдукка сатыл да кызды жайла. Ал эне келечекте. Анан ал байкуш эмне кылат аякта? Кимиси бар анын? Кимиси бар аны коргогон? Кимиси бар аны кой деп акыл үйрөткөн? Ал байкушту ата жүртү чыгарып койду да, ме бар сен иштеп, акча тап, мен жашайм деп. Анан эмне кылсын ал байкуш? Акылы жеткенди кылат. Биздин аякта жүргөн жигиттерибиздин да күйгөндөрү бар. Кыздар бизди уят кылды деп. Мен айтам, аны кыздар уят кылган жок, ошол кызды жөнөткөн аталар уят кылды биякта. Ошонун акчасын жеп отурат. Биз эртең менен үйдөн чыгып, 5 чакырым аралыкка келип, иштеп, кечинде үйгө онтолоп барабыз. Темеле кыйратып койгонсуп. Миңдеген чакырым аралыкта
ата журтунун жытын жытанга зар болуп иштеген балдардын акчасын биякта иштеткенде аманат көйлүктү унутпаш керек. Ал акча оңой туруп аткан жок. Эл эмне дейт экен деген эмес. Менин уулум ушуну иштеп атат, боору езилип. Менин кызым оорукчан болуп жүрүп иштеп атат, ушул акча өзүнө пайдасы тийсе экен деп карап коелу. Мен ушуну айткым келет. Ысыраптан бизди Кудай сактасын туугандар. Бул жакшы өнөкөт эмес. Ар бир нерседе ордуна коелу. Эгерде биз уулдарыбыз иштеп, кыздарыбыз иштеп табаткан акчаны жок дегенде өз ордунда иштетип, жок дегенде кредит алып карыз болбой. Элибиз эмнеге карызга батат десе, кредит үчүн карызга батат. Ошо кредитти берип аткан банктар биздин карызыбыз болуп эсептелет. Өзүбүздү тепчип кеткенибизде мынчалык карызга батпайбыз. Муну ойлонойлу туугандар. Ысырап жакшылык алып келбейт. Өтүнүч, биздин бул каналыбызды башкаларга да жайыңыздар. Башкалар да көрсүн. Анда Аллах субханаху ва таала ар бирибизге тынчтык берсин. Эки дүйнө бактылуулугубузду насип этсин. Саламу алейкум, рахматуллахи баракатух.